Assalamu alaikum туугандар, кандайсыңар? Өткөндө гречканы отходторун алып келдим эде. Мынакей кызыккандарга кадимкидей жем жегендей эле жеп жатат, бирок бул жөн эле отход да, чөптүн ордуначы. Көп жесе анан бир 4 ай 5 ай жесе ошондо балким бир эмеси жыйынтыгы чыгат, бирок бул чөптүн ордуна азыр мен чөп түшүрө элекмин. Çöp эми түшөт. Бүгүн аяз болуп, мына аңгарды карасаңыздар, аяз болуп, эртең менен азыр күн жылыганда 17-18 градус болуп атат. 21 октябрь же 20 октябрь бүгүн билбейм. 20 октябрь экен. Анан көп суроолор болуп атат, окшош суроолор. Үй алсам жарандык береби деп. Андай негизи жок. Жарандык алыш үчүн өзүнчө бир нече мыйзам бар. Бул мамлекеттин, Россия мамлекетинин жарандыгын алыш үчүн башка бир негиздери бар. Бирок үй жана жер сатып алып, анан мен жарандык алам, мага берет деп ойлогондор адашасыздар. Андай мыйзам да жок, андай негиз да жок. Негиз деген кээ биркилер да билбейт экен, ал эмне деп негиз деп. Бул основание деген сөз орусчасына. Бир негиз болуп сиздерге бир жарандыкка бир арыз таштаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондуктан үй алган, бир 100 үй алсаңыз дагы, 100 жер алсаңыз дагы эч кандай бир ага карата жаңы чыккан мыйзам жок, мурда деле жок болгон. Балким келечекте чыгып калышы мүмкүн, бирок 91 жыл май айында төрөлгөндөр, май айынга чейин төрөлгөндөргө ошондой мыйзамдар бар. СССР мезгилинде төрөлгөн адамдар алса болот. Ошондой негиз бар. Ошол сиздерге негиз катары жарандык алыш үчүн жолдору ачылат. Бирок азыр жарандык алыш өтө кооптуу. Албай эле жөн эле кыргыз паспорт менен алсаңыздар болот, достор. Ошого аракет кылыңыздар. Жөн эле Кыргызстан паспорту менен эле жашаса болот. Ошондуктан Россия жарандыгы келечекте балким турукташып, жакшы болуп кетсе, дүйнө жүзүндөгү акыбал жакшы болуп кетсе, ошондо жарандык алсаңыздар болот. Мен үгүттөбөйм, алгыла деп. Алсыз дагы мына мен чыгарып аткан, мен айтып аткан жумуштарды алсыз дагы кылып жүрөт. Мына жерде өтө көп тажикстандыктар, өзбекстандыктар жакшынакай эле жүрүшөт, документтерин жасап, жакшы регистрация кылып. Биздин кыргыздар көнүп калган, тааныш билиш кылып регистрация жасагангачы, ал регистрация кылган өтө кооптуу. Анан ушундай келечекте арада 3 ай 4 ай өтүп сиздерге чоң маселе, чоң көйгөй түзүлөт. Ошондуктан андай жолдорго барбагыла. Мүмкүнчүлүк болсо таза кагаздарды жасап жүргүлө. Ошол достор, саламатта болуңуздар.